Достор, бул кайсыл программа деп күтүп турсаңыздар, анда бул Зона программасы. Бул Зонанын ссылкасын описанияга калтырып коем, кирип скачать этсеңиздер болот. Зона. Бул Зонада YouTube'га, Google, Telegram каналдарга да чыга элек. Кино, мультфильмдер ушул Зонага биринчи чыгат. Мисалы, бул жерге мисалга алсак, Боз молокосоз 2. Так, бул жерде Форсаж дагы бар. Форсаж 9 бар. Полный фильм. Толук. Азыр мен силерге кирип көрсөтүп берейин. Башында кичинекей реклама болот, аны пропустить этип өткөрүп жиберсеңиздер болот. Бул Зона өтө сонун программа, мен дагы көптөн бери колдоном. Сериалдар, буда бир гана мындай кинолор эмес, сериалдар дагы бар. Качествосы жакшы. Азыр Форсаж 9-ду көрсөтүп берейин мен силерге. Форсаж 9 полный фильм чыккан. Бул көп болду чыкканына, 1 айдай болду бул Зонага чыкканына. 1 айдан да качты, бирок силерден кечирим сурайм, интернетим начар иштеп жатканына. Мынакей достор, бизде Форсаж 9 башталды. Форсаж 9 полный фильм 2 саат 11 минута 7 секунда болот экен. Бул Форсажды мен көрүп бүткөнмүн. Өтө сонун. Форсаж 9-дун мага жаккан жери Хан кайтып келген жери болду. Мында комментарийге жаза кетиңиздер, бул Форсаж фильминен кайсыл персонаждар сиздерге жагат? Буларды жаза кетиңиздер. Мен кичине өткөрүп жиберейин. Мынакей достор, бул жаш кезинде Доминик Тореттонун атасы кайтыш болгон мезгил экен. Давайте көрсөк. Разумеется, знаю. А ты? Детство в Восточном Лос-Анджелесе не подарок. Ушул Форсаж 9 бул полный фильм, мынакей. Дорогуша, дёрни ручки. Оказывается, не только у меня родственники с прибабахом. Он предлагал... Сиздер дагы описанияга калтырган ссылка менен кирип өткөрүп, каалаган фильмиңиздерди көрсөңүздөр болот. Зона бул өтө көп, бардык YouTube'га чыга элек фильмдер бардыгы эң биринчи ушул Зонага чыгат. Мисалы, Мстители бар, чыккан жаңысы Спанч Боб. Ошо достор, сиздер да Зона программасын өткөрүп алыңыздар, сиздер дагы. Ошону менен биздин көрсөтүүбүз бүттү.